Өкмөттүн 3 айлык акциясынын алкагында учурда жерлерде ишембилик өтүп, бактарактардын көчөттөрү отургузулууда. Ишемби күнү Өзгөн районунда дагы ишембилик уюштурулду. Ага 7 жаштан 70 жашка чейин өз ыктыярлары менен чыккан район эли көчө боюндагы таштандыларды тазалашты. Райондун тазалыгы үчүн ар ишемби ушундай акциялар өтүүдө. Тургундардан сырткары окуучулар жана студенттер да тартылган. Ишембиликке жалпы 60ка чукул студент катышып, 100 чакырымга жакын жолду тазалашты. Менин 3 айлык жарыяланган го. Ошол 3 айлыктын алкагында быйылкы жылы ушул өз окуу жайында иш планы бар эле, мына коңшу айылдагылардын территорияларын кошо тазалашканга чыктык эле. Бүгүн мына өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Эртеден бери ушул жерде студенттер эл менен биргеликте кол кабыш кылып атат. Буга чейин дарактар эгилди, бактар отургузулду. Анан бүгүн план боюнча ушу мына Мырзаке Өзгөн багытындагы жолдун 2 бетин тазалап неме кылдык эле. Ушул ишке аткарылып атабыз. Ушул 3 айлык карамагында ушу тазалык боюнча иш жүргүзүп аткан экен. Биз да ушу айылдарды топтоп, ушинтип тазалык боюнча ар суббота тазалык боюнча иштеп атабыз. Ушу элдер жапа турмак ушу жолдорду, айылдын ичин тазалык боюнча жакшы немелерди алып барып атабыз, колдон келишинче. Райондогу ишембиликке ар дайым активдүү катышып келген өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашев бактарактардын көчөтүн жааматы менен бирге отургузду. Өзгөн шаарындагы Наваи атындагы 530 орундуу мектептин курулушу өткөн жылы башталган. Буюрса быйыл бүтөөрү пландалууда. Мындан улам мектептин айланасын жашылдандыруу үчүн бул жерге 60 түп ак кайың отургузулду. Жакшы ниет менен ушул мектепке бүгүн келип, ишембилик өткөзүп, мына бактарак тегип, ушу келечекте ушул мектептен жакшы окуучу, кыргыз мамлекетине кызмат кылган илимдүү, билимдүү балдар чыксын деп ушул жерде келип бүгүн көртөн иштерин жүргүзүп атабыз. Бул иш бизде башталышы, Кудай буйрса, бул 3 айда деле токтолуп калбайт, жыл бою улантабыз бул. Эң негизгиси ушул биз көртөндүрүүгө, тазалоо иштерине көңүл буруп атабыз. Ош облусу боюнча жалпы 300 миңге жакын бактарактын көчөтү отургузулду. Жыл аягына чейин 900 миңге жакын көчөт тигүү пландалууда. Ишембилик ар ишемби күнү ар бир район айылдарда улантылат. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.